Тарых булактарынын алгылыктуулары ырастагандай Азирети пайгамбардын жаназа намазын 17 киши гана окуду. Мунун саясий жана маданий эки себеби бар эле. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Азирети пайгамбар көз жумаар менен мусулман коомчулугунун бир жолбашчы, ажо, халифа шайлап алуусу саясий жактан зор мааниге ээ болчу. Маданий маани катары араб коомчулугунда кандайдыр бир киши көз жумганда жакындары тарабынан гана аздектелип кепинделип топуракка берилери салт болчу. Дароо белгилей кетчү нерсе, Азирети пайгамбардын улуулугу анын жаназасына канча кишинин катышкандыгы менен эмес, анын жашоо образы, асыл нартуулугу менен өлчөнүүгө тийиш. Азирети пайгамбар адамзатка адамча жашап өтүүнү үйрөтүү менен Кудайдын алдындагы пайгамбардык миссиясын, тапшырмасын так аткарды. Андыктан Азирети пайгамбардын жаназасына аз кишинин катышып калуусу Азирети пайгамбардын улуулугудан эч нерсе кемитпейт. Коомчулугубузда көз өткөн кишинин аброю кээде маркумдун тажиясына чогулган элдин саны менен өлчөнүп калган. Исламий рамкадан маселени колго ала турган болсок, тажия маркумдун аркасында калган жакындарына көңүл айтуу, алардын кайгысын азайтуу максатында уюштурулат. Кайгысын азайтуу кээде көңүл айтуу, жакшы сөз айтуу, кеп кеңешин берүү, балким материалдык колдоо көрсөтүү менен мүмкүн. Өзүңүздөр байкагандай, тажия жөрөлгөсү сөөгкө, жасатка эмес, анын аркасында калган тирүүлөргө кызмат кылууга тийиш. Киши жан берген соң анын жасатына карата кылынган нерселер анын акыретине дээрлик таасир этпейт. Кыскасы, бул жаназага моунча миң киши катышты, табытты тиги кишилер көтөрдү, талашты, моундай баян масала болду, көчөгө машиналар батпай калды деген көрсөткүчтөргө ислам теологиясында орун жок. Демек, тажиянын максатын ал жерге келбей туруп деле орундатып коюу мүмкүн экен да. Тактап айтканда, өзгөчө учурдагы пандемия шарттарында телефондо көңүл айтып, кеп кеңешин айтып, муктаждык туюлса, колдон келген материалдык жардамын ал жерден жиберип коюу толук мүмкүн. Биз мусулмандар ушул суроону өзүбүзгө өзүбүз беришибиз керек. Биз чындап эле ушул кишинин тажиясына келе турган чалык бул кишини жактырабызбы, барктайбызбы, сыйлайбызбы деп. Өзүңүздөр көргөндөй, тажиянын максаты маркумдун аркасында калган кишилердин, адамдардын, тууган туушкандардын жашоосун жакшыртуу, алардын кайгысын азайтуу. Бул үчүн биз баарына даярбызбы? Мындай болушу мүмкүн эмес, бирок мен ойлойм, кээде маркум бир мүнөткө табыттан башын көтөрүп, мени барктаган үчүн узактан ушундай жол артып келипсиңер. Менин жакындарыма жана өзүңөрдүн айлана чөйрөңөрдөгү жакындарга материалдык колдоо көрсөтүп, алардын кайгысын азайтып турууга, тең бөлүшүп турууга көмөк көрсөтүңүздөр. Булар менин жаназама келгениңердин маани маңызы болсун деп бир кайрылуу жасаса, ал жаназада канча киши калат эле деп кээде ойлоном. Исламда өлгөн кишиге эмес, тирүү кишиге көп маани берилет. Андыктан адамдар бири-бири менен көзү өтөлекте сыйлашып, муктаж болгон учурда жардамдашып калууга тийиш, өлгөндөн кийин эмес. Жаназа намазын окуу дагы тажиянын эң маанилүү бөлүктөрүнүн бирөөсү. Биздин коомчулугубузда жаназага көп кишинин катышуусу маркумдун акыретине таасири тиет, ал жакта пайдасы тиет деген түшүнүк калыптанган. Албетте бул туура эмес. Шарият боюнча 3-4 киши менен окулган жаназа намазы менен 10 миң деген, 100 миң деген кишинин катышуусу менен окулган жаназа намазынын өкүмү бирдей. Улуу философ Фараби айткандай, кишинин бейишке же тозокко баруусу бул дүйнөдө көзү тирүү кезинде кылган амалдарынан гана көз каранды. Андыктан көп кишинин жаназага катышуусу маркумдун акыретине оң же терс таасирин тийгизбейт. Кудай чексиз ырайымдуу зат. Эгер бир пендесине ырайым кылгысы келсе, жаназага келген адамдарды эсептебей деле ырайым кыла берет. Мындан маркумдун аркасында калган жакындарынын көңүлү ток болууга тийиш, кыжалат болбого тийиш. А эгерде бир адамдарды какшаткан болсо, бирөөлөрдүн акысын жеген болсо, начар адам болгон болсо, аны мисалы Кудай азаптагысы келсе, анда 10 миң деген, 100 миң деген, балким миллиондогон адамдардын катышуусундагы жаназа намазы дагы куткарбайт, пайдасы болбойт. Кыскасы, Кудайдын мыйзамдары белгилүү жана ал тышкарыдан, башка нерседен таасирленип өзгөрбөйт. Көп киши көтөрүлүшкө чыкса, чочуп кетип өзүнүн чечимин өзгөрткөн өкмөт сыяктуу, Кудай жаназага келген адамдардын эсебин карап туруп, чочуп кетип, ал маркумдун акыреттеги өкүмүн өзгөртпөйт. Айтайын дегеним, чындап эле жаназага көп адамдын катышуусу зор мааниге ээ болсо, менимче Кудай
эң жиш жамаатты Азирети пайгамбардын жаназа намазына буйрмак. Жыйынтыктап айтканда 3 киши менен деле парызды орундатуу мүмкүн болгон жерге көпчүлүктү чогултуп, чоң жамаат менен жаназа намазын окутуш керексиз. Мындай кылуу азыркы пандемия шартында балким күнөө. Той топур, иш-чара, чогулуш сыяктуу адамдарды бир жерге топтогон кадамдардан учурда өзгөчө оолак болуп туруу шарияттын деле талабы десек болот. Андыктан тажиялар башка түшкөн учурда сезимталдык менен эмес, акыл эстүүлүк менен кадам таштоо зор мааниге ээ. Учурда дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө тажи вирустун басаңдабай жатышынын эң башкы себеби катары коомдук жоопкерчиликсиздик көрсөтүлүп жатат. Конкреттүү мисал менен айта турган болсок, той топур жана тажиялар көп кишиге жугуп кетишин шарттап жатат. Алсак, Түркиянын бир катар жергиликтүү башкармалыктарынын айтуусуна караганда, тажияларда тажи вирустун көп кишиге жугуп кетиши катталып жатат. Так ошол себептүү Англияда дагы той топур маркумду акыркы сапарга узаттуу зыйнаттарын эң көп 30 адам менен гана өткөрүлөт деп чек коюлду. Кудум эле ушуга окшош жүйөлөр менен Арменияда дагы белгилүү чектер коюлду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун билдирүүсүн дагы эске алсак, бул кетиште тактап айтканда коомдук жоопкерчиликке мындай шалакы мамиле кылуу менен пандемиядан жакын арада кутулуп чыгып кетишибиз мүмкүн эмес. Андыктан ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар.